Саламатсызбы, Замира айым студиясына кош келдиңиз. Кирип келе жаткан 8 март майрамыңыз менен мына ушул биздин бүгүнкү аялдар менен болгон берүүбүз жакында кирип келе жаткан 8 март аялдардын эл аралык майрамына арналмакчы. Негизи эле дүйнө жүзүндө аялдар кантип бактылуу болобуз деген теманын айланасында азын улак ой бөлүшүп кетсеңиз. Үмүт айым, сиз аябай чоң философиясы мазмундуу суроону берип атасыз. Ар бир адам бул дүйнөгө келгенде бактылуу болгусу келет экен. Жана бактылуу болуш үчүн келген деп мен ошондой деп түшүнөм да. Албетте, мына ушул убакытта, ушул мезгилде биз үчүн эң баягы ойлоно турган нерсе, бардык кыргызстандык айымдар үчүн, апалар, эжелер, сиңдилер үчүн эң маанилүү азыркы учурда бул тынчтык маселеси болуп атат. Стабилдүүлүк жана тынчтык. Мына Россия, Украина маселеси аябай курч болуп атат. Мына ушул жерде тынчтык эле убагында ушундай бейкапар жерде согуш башталып кетиши мүмкүн экен деген биз үчүн эң маанилүү суроо болуп атат да. Ошондуктан ар бир кыргызстандык айымдар бактылуу болуш үчүн албетте эң биринчи Кыргызстанда тынчтык болуш керек. Кыргызстанда стабилдүүлүк болуш керек да. Мына ошентип мен сизге жооп берет элемин. Негизи эле аялдар тынчтык, согуш болбогон жерде аялдар да бактылуу деп мына сиз ушу жетиктеп келаткан аялдар конгресси ушул көп жылдардан бери биздин Кыргызстанга маалым. Анын ичинде сиз өзүңүздүн дагы бир аялдарды өзгөчөлөгөн, баалаган, эмгегин баалаган, деңгээлин баалаган бир жакшы сыйлыгыңызды да берип жүрөсүз. Ушул нерсе сизге кайсы жактан каржыланат? Анткени бул жөн эле боло бербейт болуш керек. Азыр ар бир нерсе сатылуу, ар бир барак сатылуу дегендей. Бул жөнүндө кичине окурмандардын арасында ар кандай ой пикирлер бар экен. Бирөөлөр муну Америка каржылайт десе, бирөөлөр деген жок, бул Россиянын проектиси деген дагы сөздөр айтылат экен. Жакшы суроо экен булчу. Айтып кетсеңиз. Ар бир адам баягы ушундай кызыктар да. Бирөөнүн канча байлыгы бар, бирөөнүн канча тиги акчасы бар дегенгечи. Кайдан табат деген. Ушул кызыктар болот экен да. Эми бул да туура болуш керек, бирок биз айтып кетели, Кыргызстан аялдар конгресси бул коомдук уюм биринчиден. Коомдук болгондон кийин эч ким, бир дагы мамлекет же болбосо биздин мамлекеттик структура же болбосо Кыргызстандын бюджетинин бир дагы бир тыйын дагы албайбыз да бизчи. Кыргызстан аялдар конгресси мына азыркы учурда эң массалык түрдө эң чоң ири уюм бул Кыргызстан аялдар конгресси. 29 жыл болду Кыргызстан аялдар конгрессине. 29 жылдан бери биз 75 долбоор ишке ашырдык. Бул ошо аялдардын кызыкчылыгын коргой турган долбоорлор, бул аялдарга жардам бере турган долбоорлор. Бул аялдарга, бир аялга жардам берсек, бул бир үй бүлөгө жардам бергенге тете. Мына азыр Кыргызстан аялдар конгрессинин 7 областтык филиалы бар, 42 райондук жана шаардык, 56 айыл өкмөтүндө биздин тиги аялдар конгрессинин филиалдары бар да. Башка бир дагы уюм Кыргызстан боюнча мындай структуралары жокко эсе. Албетте, ушундай 29 жылдан бери биз ушу аялдар конгрессинин мүчөлөрү структураны, аялдар конгрессинин филиалдарын бекемдөөгө аябай көп зор күчтү сарптадык биринчиден. Экинчиден, ушу аялдар конгрессинин мүчөлөрү көбү советтик доордун өкүлдөрү, советтик доордо билим алган, ошол убакта бир топ жетишкендиктерге ээ болгон инсандар. Албетте, алар баягы комсомолдун, партиянын мүчөлөрү болгондон кийин иштегенди билишет. Область, райондордо булар көбү эксперттер катары, эл аралык эксперттер бар, республикалык эксперттер, улуттук эксперттер бар. Көп тармактагы чоң ири уюмдардын жетекчилери болот. Ошондуктан жана мен 75 долбоор деп кетпедим. Бул 75 долбоор
баягы конкурстарга катышып, ар кандай эл аралык донорлордун конкурстарынан жеңип, анан ошо ишке ашырылган иштер. Анан албетте мына биздин Кыргызстан аялдар конгрессинин мына момундай Кыргызстандын айымдары деген энциклопедия чыгып атат. 5 жылда бир чыккан энциклопедия. Азыр мына 30 жылдык болгон үчүн кичине эртерээк чыгарып койдук. Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата 30-летию независимости Кыргызской республики 300 трудовых побед. Мына ушул эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата биз 300 мыкты айымдын таржымалын берип атабыз. Биздин максат кандай? Эң биринчи биздин максат ушул энциклопедияны окуп, ар бир энциклопедиянын каарманы, апа эже сиңдилердин таржымалын окуп, ушундай заман болгон экен. Кыргызстандын тарыхын мына ушулар жазаган экен. Кыргызстандын бүгүнкү күндө жазаган мына ушул инсандар экен депчи. Мындайда тарых бул көп нерсени айгинелей турган. Тарых бул биздин жазаган иштерибизден турган нерсе да тарых дегенчи. Анан Кыргызстандын соңку тарыхы деп туруп эле тиги 5-10 жетекчилердин таржымалы эмес. Бул ар бир ошо 6 миллион адамдын жазаган иши мына ошол тарых болот да. Мына ошолордун арасынан ар кандай тармактардын өкүлдөрү. Ушул азыркы убакытта чакан жана орто бизнесте иштеп, экономиканы өнүктүрүп аткан мыкты айымдардын таржымалы бул жерде берилген да. Биздин оюбуз боюнча бул тарыхый нерсе. Эмне үчүн? Эмне дегенде бул китепти ошо бүт элчиликтердин өкүлдөрүн чакырып, элчилерди, эл аралык уюмдардын жетекчилерин чакырып, ошо филармонияда элдин көзүнчө аларга биз бул китепти салтанаттуу түрдө тапшырып атабыз да. Алар болсо бул китепти өзлөрүнүн улуттук китепканаларына алып барып беришип, ошентип Кыргызстандын айымдарынын мыкты жазаган иштери дүйнө жүзүн багындырып атат деп айтсак туура болот да. Бул жерде эмгектери жазылган ошол аялдардын. Ошол аялдардын жазаган иши ар бир баягы жалаң гана жемиштүү жеңиштерден токулбастан жеңилип, бирок өз башынан кыйынчылыктарды өтүп, ошол кыйынчылыктарды жеңе билген инсандардын таржымалы берилген десем туура болот да. Эмне дегенде жашоо деген кыйын нерсе, албетте жашоо керемет, бирок жашоодо жалаң гана кубанычтар, жалаң гана орден, грамота, медальдар эмес, еще кыйналып, өз башынан кыйынчылыктарды өткөрүп, жоготуулар болуп, ошо жашоо деген ошол да. Бирок ар дайым ошол адамдык бийик сапатка ээ болгон инсандар, аларды жеңип, Кыргызстан үчүн деп жүрөктөрү күйгөн инсандар да. Мына айтып кетсек, бул жерде Кыргыз Республикасынын Советтер Союзунун баатыр энелери бар. Ар бир ушул бул жердеги 300 айымдын ар бирин мени түнкү 2-де ойготсоңуздар да ар бири жөнүндө мен айтып бере алам да. Мына ошолордун арасында ушунчалык терең изилдеп Кыргыз Республикасынын президентинин апасы Максютова Кадыжан апа бар да, бул жерде. Максютова Кадыжан Өмүрзак кызы деген. Бул киши 2019 жылы кайтып, 7 мартта кайтып кеткен. Бирок бул кишинин ошол жашоого болгон принциби, адамдарга болгон мамилеси, жалпы ушул жаратылышка болгон мамилеси өзгөчө болгон экен да. Эми баягы илгери айтчу эле, кандай эне тууду экен Лениндей баланы деп Токтогул Сатылганов айткандай, албетте ар бир ушул коомдун каармандары, экономика болобу, маданият болобу, саясат болобу, ошол
жакта чыган уул кыздардын апаларын билгибиз келет да, кандай тарбиялады экен. Биз дагы ошондой болсок, кийин да биздин балдарыбыз татыктуу инсандар болуп калса экен деген бир максат бар да, ошо ар бирибиздечи. Эми мына биз го балдарды тарбиялап бүттүк, чоңоюшту аларчы. Эми алардын балдары бар да. Ошолорду кандай тарбиялаш керек? Мына Кадижан апа эң биринчи ушу балдарына айтчу экен да, байлык эмес, бийлик эмес, билимге умтулгула депчи. Анан ошо 11 баланы мыкты тарбиялап, алар өз ордун коомдо таап, мына ошолордун арасынан президент, ушул азыркы заманда президент чыкты да. Албетте биз билбейбиз тарых кандай болот. Биз билбейбиз келечек кандай болот. Орустар айткандай, у истории нет сослагательного наклонения дейт. Бирок биздин оюбуз боюнча Кыргызстанда тынчтык, стабилдүүлүк болсо, эгерде ошол Кадижан апа айткандай өтө бийик патриоттук сезимдер болсо, адилеттүүлүк, айкөлдүк, кыракылык болсо, албетте биздин оюбуз боюнча коом андай президентин колдойт жана буюрса Кыргызстанда өнүгүү, стабилдүүлүк болот деген ойдобуз да. Бул пикириңиз абдан жакшы экен. Бүгүнкү күндө ошол өзүңүздүн китебиңизде да бар экен, жана маегибизде ошол бүгүнкү өлкө башчысынын апасын кошуп айтып кеткениңиз жакшы болду. Менин дагы бир сизге суроом, бизде көбүнчө аялдарга көрсөтүлгөн зордук зомбулук буну жок деп айта албайбыз, болуп келет. Күйөөсү салганы же болбосо кыздарды бир ала качуу же болбосо дагы бир башка бир ар кандай зордук зомбулук көрсөткөн учурлар бизде жок эмес. Ошол учурларда ар дайым эле бизде бейөкмөттүү уюмдар чыгышып эле ошолордун укуктарын коргоп, өз ойлорун айтып, аялдар кордук көрбөш керек деп айтышат. Ушу аялдар конгрессин биз андай жактан көп көрбөйбүз да. Буну же аралаша албайсыздарбы, же ага атайын өзүнчө бир бөлүнгөн адамдар барбы, ошолор гана аралашыш керек деген. Үмүт айым, эми бул мындай да, ар бир уюмдун өзүнүн максаты болот, башында койгончу. Кыргызстан аялдар конгресси 29 жыл мурун биздин эң бийик максатыбыз, биз баягы аялдарды саясатка көбүрөөк кошолу, саясатта, жогорку кеңеште, мэрияда, тиякта көбүрөөк аялдар болсо, баягы гендердик саясатка туура келет, ошондо бизде көп жакшы жыйынтыктар болот деп биз ошондой өз астыбызга максат коюп, ошондой иштей баштаганбыз да. Анан бара-бара билинди да, эң биринчи ошол убакта баягы кыйын мезгил болду. Көп ири компаниялар, заводдор, фабрикалар жабылып, банкрот боло баштады. Мектепте иштегендерге, медиктерге маяна берилбей калган убакыттар болду. Ошондой кыйын мезгилде биз түшүндүк да, биринчи экономиканы өнүктүрүшүбүз керек экен. Ошо аялдарды көбүрөөк экономикага тартышыбыз керек экен деп, анан баягы өзүбүздүн астыбызда турган максатты биз ошо экономикага бурдук да. Анан мына азыр түшүнүп атабыз, бул туура иш болуптур депчи. Экономикага эгерде аялдар көбүрөөк тиги кошулса, чакан жана орто бизнес компанияларды ачса, аялдар финансово независимые, баягы финансы жактан эгемендүү болуп калат экен да. Көз каранды болбой. Көз каранды болбой. Анан андай апаларды үйдө дагы балдары сыйлай баштайт экен, көбүрөөк түшүнө баштайт экен. Тиги жолдоштору дагы менин аялым акча таап атат деп тоже уга баштайт экен. Анан ошентип анан бүт жалпы Кыргызстандын коому өнүгө баштайт экен да. Албетте биздин эң биринчи принцибибиз баягы биздин апалар кыйын патриот уулдарды тарбиялаш керек да. Уулдарыбыз, мырзаларыбыз, өз үй бүлөсүн бага турган мырзаларды тарбиялаш керек да биринчи. Ошол биздин кыргыз мырзаларыбыз ошол районду, шаарды, жалпы Кыргызстанга
жоопкерчилик ала турган мырзаларды тарбиялашыбыз керек. Кээ бирөө ойлойт, аялдар конгресси жалаң эле аялдардын укугун коргойт, аялдар үчүн иштейт деп. Жок. Биз биринчи Кыргызстандын өнүгүүсүн биринчи орунга койгонбуз да. Кыргызстандын бейпилдигин, элдин тынччылыгын, экономиканын стабилдүүлүк өнүгүүсүн койгонбуз да. Биздин биринчи максат ошол. Биз бөлбөйбүз. Мырзалар же болбосо аялдар депчи. Мына биз азыр акысыз курстарды көп өткөрүп атабыз. Ал жака мырзалар да келип окуп атышат. Эмне дегенде коом бир да. Анан баягы тең тайлашып, бирибизге каршы, бул аялдардыкы, бул эркектердики десек болбойт. Мына Кореяда президенттин Кореясы коомго чоң улуттук месседж жасаган да, обращение. Эмне дегенде аябай аялдар менен эркектер бөлүнүп алып социалдык тармакта чоң тиги бири-бирине тирешүү болуптур да. Вот карабайсызбы, ошого чейин жетет экен да, көрдүңүзбү? Бирок ошол эле учурда Корея эмне үчүн бат өнүгүп кетти? Аларда согуш болгон. Аларда аябай чоң ачарчылык болгон. Биз 70 жыл жыргап жашасак, аларда согуш болгон, ачарчылык болгон. Ошонун баарын башынан өткөрүп, Кореяга мен кореялыктарга суроо бердим да, ошол тиги аялдар министрлигинде болгондочу, сиздердин ошо эң биринчи себеби эмнеде? Корея азыр 20 мыкты өнүккөн мамлекеттин арасына кирди депчи. Ошентсем алар айтты, биздин эң биринчи бул аялдарды экономикага кошууга, экономика менен тиги ар кандай компанияларга түзүп иштегенге биз атайын көп мамлекеттик программаларды алып ошенткенбиз. Ошон үчүн бүт коом иштеп, анан экономика өнүгүп кеткен. Бир себеби деп, бирок бул орчундуу себеби деп айтышты да. Ошондуктан биз ошол жактан иштеп атабыз. Азыр Кыргызстан аялдар конгресси көп программалардын арасында, мына экономикалык программалардын арасында биз билимдүү аял, бул билимдүү бала, билимдүү коом, билимдүү келечек, билимдүү Кыргызстан деген уран менен көп курстарды өткөрүп атабыз. Бул компьютердик курстар. Мына компьютердик курста бизде мындай ой бар да, 50 жашка, 60 жашка, 70 жашка чыккан аялдар компьютерди билбейт деп. Жок. Мына студенттер келет, алар компьютерди билишпейт да. Мына мектепте окуган жоксуңарбы? Окуган жокпуз. Компьютер турат, бирок кабинет жабык болчу дейт да. Анан азыр цифровизациянын, санариптештеринин заманы да азыр. Анда биздин коом артта калат, эгерде бул маселени биз колубузга албасак. Мына компьютердик курс акысыз болуп атат. Чечендик курс. Биздин айымдар коммуникацияга үйрөнүш керек. Эл менен сүйлөшкөндө, баарлашканда аны билиш керек. Жана биздин айымдар СММда, азыркы учурда СММди үйрөтүп, ал жакта СММ аркылуу бизнестин кантип өркүндөтсө болот, СММ аркылуу жаңы бизнести кантип ачса болот. Байер программасын үйрөтүп атабыз. Ар кандай Америка платеждук системаны үйрөтүп атабыз. Финансылык тиги көз карандысыз кантип болуш керек, ошону үйрөтүп атабыз да. Анан эң мындай элге жаккан программа бул бизнес пландаштыруу, кантип бизнести башташ керек. Албетте азыр пенсияга чыккандар да бизнес ачкысы келип атат. Мамлекеттик ар кандай уюмдарда иштегендер дагы баягы маянасы аз болуп, мамлекеттен алган бир бизнес баштап койсок, үй бүлөнү бакканга дагы бир булак болот эле деп ошондойлор көп. Мына ошолор бүт сертификат алып окугандар, алар ар кандай биздин жана башкалардын конкурсуна катышып, гранттык же болбосо кредиттик программаларга катышып, бизнес ачып кеткенге мүмкүнчүлүк бар да. Мына ошо бизнес ачканга биз азыркы учурда $5000 $10,000 чейин грант бергенге үлгүрүп атабыз. Албетте бул донорлор менен чогуу жасалган иш. Бул маселени гранттык бир фонд түзүп коелу деп көп жолу мамлекетке кайрылдык. Кайрылгандан да уже чарчадык, ачык эле айтыш керек. Эмне дегенде гранттык деген кичине болсо дагы
аялдарга бир кичине тиги берип койсо финансы, алар баягы баштап кетет эле иштепчи. Мына бизде бизнес инкубаторлорду түздүк. Бизнес инкубаторлордо аларды үйрөтүп, анан көп ыкмалар бар да ушу бизнес инкубаторлордо. Биз аны үйрөнүп тиги Махатма Гандинин атындагы бизнес инкубатор Индияда. Ошол бизнес инкубаторго барып көрдүк да. Мондай 40 гектар жерге кичинекей үйлөрдү куруп, окшош үйлөр да куруп койгон. Анан биз баарына бара алган жокпуз, аябай көп убакыт кетмек да. Анан бир кичинекей үйгө барсак, көп болсо тиги ал ушу тиги 5 на 5, где-то 20 квадрат, 25 квадрат да. Бирөө самын жасап атат, бирөө көйнөк тигип атат, бирөө жанагы солнечный батарея жасап атат. Ошентип эле аялдар тыпырап эле үй бүлөсү менен иштеп атат да ошо. Таң каласың да. Мына Индия ошондой тиги мамлекеттик программа жасап, ошондой тиги условияны түзүп берген да. Аялдарга жумуш орду. Аялдарга жумуш орду. Бул көп нерсе. Мына бизде азыр жумуш ордун таап берели деп атайын учебный швейный центр ачтык да. Тиги окуу борборун. Мына ошол тиги окуу борборун биздин өнөктөшүбүз, партнерубуз бүткүл Кытай Федерация, аялдар федерациясы менен чогуу. Алар 60 машинка жиберген. Анан тиги Кытайдын элчиси Дудивень болуп чогуу бирдикте ошол борборду ачтык. Мына биринчи мындай ойлойсуң да, мына барып тигүүчү болуп үйрөнөм депчи. А бирок биздин жанагы краткосрочный, долгосрочный жыйынтык алышыбыз керек да. Краткосрочный хорошо, ал аял келип үйрөндү. Мындай долгосрочный биз ал аялды ушул жерге иштеткенге бүт компанияларга жиберебиз. Жумуш ордун түзүп атабыз. Ал аял иштеди, Россияга кеткен жок, үй бүлөсүн багып калды, баягы таштанды балдар жок. Сиз айткан зомбулук жок, балдарга каршы жасалган зомбулук жок. Тиги Россиядан тиги ала турган зомбулук жок. Мына биз ошол жагы менен бул ишти азыр тиги чечип атабыз да. Биз биринчи ошо себеп менен иштеп атабыз. Жанагы эме деген бар, превентивные меры деп коет. Превентивные меры. Биз эң биринчи ошо превентивный мер менен иштеш керек. Баягы сабап тиги көгөрүп барып анан өлтүргөндөн кийин эмес. Ал дагы керек. Бирок биринчи ошо аялдарды тиги финансы жактан тиги көз карандысыз кылыш керек. Аялдар жумуш ордун табыш керек. Аялдар үй бүлөсү менен болуш керек. Аялдар тиги ошо коомдогу активдүү мүчө катары, үй бүлөсүндө жолдошу, балдары ошол аялды респект болуш керек да, тиги сыйлаш керек. Респект сыйлаш керек. Ошондо гана энени сыйлап, баягы илгерки замандан бери кыргыз коомунда, кыргыз традициясында ар дайым ошо апа энени сыйлачу да. Мына кыздын 40 чачуулуу деген бул кандай бийик сөз. Анан кыздын 40 чачуулуу деп биздин коомдо ар дайым советтик доордо дагы, азыркы учурда дагы интеллектуалдуу мырзалар, түшүндүгү бар мырзалар кыздын 40 чачуулуу деп үй бүлөсүндө да кыздарын сыйлашат, тиги аялдарын сыйлашат, туурабы? Ар кандай мамлекеттик эмес компанияларда, уюмдарда тоже кыздарын сыйлашат. Мына ошондон пайда болгон да кыздын 40 чачы. Анан баягы билим албаган, коомдун тиги түшүнбөгөн, иштебеген, кандайдыр бир кичинекейинде зомбулук алган башкалардан да алсыз адамдар анан жанагындай нерселерге барат. Бирок биздин эң биринчи максат бул экономика. Экономика өнүксө, бюджет толуктанат. Экономика өнүксө,
тиги бюджеттик мамлекеттер, мугалимдер, медиктер маянасы көбүрөөк болуп иштейт. Пенсионерлер тиги пенсиясы көбүрөөк болот. Экономика өнүксө, коомдо дагы жалпы коомдун өнүгүүсү болот да. Мына ошол жагын биздин үрп адат, жакшынакай каада салттар, традицияларды колдоп, биз ошо тиги жакшы ушулку убакта прогрессивдүү кадамдарга барышыбыз керек да. Биздин Кыргызстан аялдар конгрессинин максаты ушундай. Ошондуктан биз эң биринчи биздин оюбуз ошо прогресс, тынчтык, стабилдүүлүк. Маегизге чоң рахмат. Замира айым сөзүнүн аягында мына келе жаткан 7 март менен Кыргызстан айымдарын экөөс куттуктап кетсеңиз, ошону менен сөзүбүздү жыйынтыктайбыз. Анда эмесе, урматтуу ага элечек апалар, урматтуу менин замандаш сиңдилерим, эжекелерим, Кыргызстан аялдар конгрессинин атынан баардыгыңыздарды чын жүрөктөн келе жаткан эл аралык аялдар күнү менен чын жүрөктөн куттуктап койгого уруксат бериңиздер. Мына биз 7 мартта КТР телеканалынан биздин концерттик сиздерге болгон гүлдөстебизди көрсөңүздөр болот. Ал жерде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Касмамбетов Сүйүнбек Сапарбекович аябай өзүнүн жүрөгүнөн чыккан ушундай залда отурган аялдардан мотивация алып, бир өзгөчө сөздөрдү айтты. Ошол сөздөрдү сиздер угуп, сиздер дагы илхам алып, мотивация алсаңыздар. Ушу бир сөзү аябай жүрөгүмө катуу жүрөгүмдө калды да, ал кишинин айткан сөзү. Ал киши эме деп айтты: айланайын ага элечек апалар, башыңыздардан эч качан элечек түшпөсүн деп. Мына түшүнгөн кишиге ошо ага элечек апалардын көзүнө тим эле жаш чыгып кетти да. Бул өтө бийик нерсе. Согуш болбосун. Ошол ага элечекти биз эч качан маркумдарга жумшабайлы. Ошол ага элечегибиз ар дайым апалардын башында болсун. Эч качан жамандыкка ошол ага элечек жумшалбасын деген сөз да. Мына жаштар түшүнбөшү мүмкүн. Алар ойлошумун, бул ага элечек баш кийим экен депчи. Бул ага элечек кыргыз эл үчүн аябай көп факторлуу нерсе да, көп факторлуу ыйык нерсе десем болот. Ошондой сөздү айтты. Жана Кыргызстан аялдар конгресси ар дайым сиздер үчүн кызмат өтөйт. Албетте кыргыз элинде сөз бар эмеспи? Түлкү иттин күлүгүн жаман көрөт дейби, же жакшы көрбөйт дейби? Ит күлүгүн түлкү сүйбөйт. Ит күлүгүн түлкү сүйбөйт деп. Анан албетте биз коом үчүн иштеген инсандарбыз. Ошондуктан ушул кыргыздын ар бирибиз колдон келсе, кыргыз элинин баягы ушундай айкөлдүгүн, кыргыз элинин баягы көчмөн калкта жашап, биз момундай тоолорду аралап, ошондой бири-бирибизге мамиле жасап, жүрөлүчү жүрөк оорутпай деп айтып атпайбы? Ошон үчүн жүрөлүчү жүрөк оорутпай, бири-бирибизди сыйлайлы. Ушу барыбызда колдон келсе бири-бирибизди колдоп, Кыргызстандын түбөлүктүүлүгүнө, Кыргызстандын тарыхы түбөлүктүү болуш үчүн бардыгыбыз ошо аракет кылып иштейли. Сиздерге бизден таазим. Майрамыңыздар менен. Маегизге чоң рахмат. Замира айым, мындан кийин дагы ушундай бир жакшы жөрөлбөлөрдү, биздин аялдарды, айымдарды колдогон жакшы бир сапаттарды биздин көрүүчүлөргө келип тартуулап туруңуз. Сиздин ишиңизге дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат сизге.